Ароматизаторлардан где-то бир жагы эле 10 миллион сомго чейин сатып коебуз да. Бир жагы эле. Это и то биз упор. Же бирөөдө. Ооба, дөөлөт багы. Дөөлөт багы. Багы деген сөздөн дөөлөт бак. Рахмат. Парковкаң жок болсо бизнесиң өнүкпөйт деген закон өтө катуу иштейт. Ошон үчүн Аскар Акаевдин жеринен болот, апам болсо Манастын жеринен болот деп баягы атабыз чоң кемиден, апабыз Таластан болот. Все, ожакка келдик. Кош келдиң. Коштоптун дагы бир жолу. Ошондо где-то бир 12 миң, 11 миң, 12 миң доллар минуска кеткен да, эсимде бар. Салам алейкум достор. Бүгүн бизде конокто мен абдан сыйлаган байкем жана досум болуп келет Самат Доолотбаков. Кош келиң досум. Рахмат. Кыргызча фамилиям Дөөлөтбаков деп айтып берсең. Кыргызча отурган болсо, ошо туура эле да. Орусча болгон Доолотбаков болот. Ошон үчүн кыргызча то есть Самат Дөөлөтбаков досторум. Ой. Самат Дөөлөтбаков достор. Туура айтайлы, кыргызча айтканда Дөөлөтбаков болот экен. Экөө же бирөөдө. Ооба, дөөлөт багы. Дөөлөт багы. Багы деген сөздөн дөөлөт бак. Дөөлөт бак, дөөлөт бак. Дөөлөт дегенде баягы кудурет, күч деген. Дөөлөт бакыт болсоң болот. Бак болсо эми. Бул эл аралык франшиза. Дүйнөдө 700гө жакын магазини бар. Ошо Кыргызстанда өкүлү мен болом. Азыр Бишкекте 6 ушунда сатуучу жайыбыз бар. Андан тышкары Кыргызстанда Караколдо, Токмокто жана Ошто сатуучу жайыбыз бар. Бирок Кудайым буйруса дагы башка шаарларда издеп жатам. Негизи мындай сатуучу жайын запуск кылган оңой эле. 15 миңден 20 миң долларга чейин келет. Жана срок окупаемости деп коет. Негизи проект өзүн где-то бир 7-8 айда актайт. Ошон үчүн бул жакшы нерсе, бул баягы скоропорт эмес. Мисалы биз баягы көргөз берип коелу, могулар болсо бул комнатный ароматизаторлор деп коет. Буларды мисалы туалет, ванна комнаталар коюп койсоңор, бөлмө коюп койсоңор, офис коюп койсоңор, аябаганда сонун жыт берет. Мисалы мен Крит Авентус деген жытты колдоном. Ошо Крит Авентустун аналогы, өтө сапаттуу аналогун, мисалы Нишо парфюмериясын колдонобуз. Ошо менен баягы өтө ыңгайлуу. Сен 6 точкалар бар дедиң да? Ага. Ошол именно парфюмный направлениеде канча сотрудник иштейт сенде? Парфюм направленияда болжол менен 15 киши барбы, э? Негизи бир точка ачыш үчүн 15 миң доллар ачылат экен. Бир точкага 2 сотрудник алынат көбүнчө да? Ооба, потому что бирөөсү мисалы 3 негизи идеалдуу түрдө 2 иштеп 2 салыш керек да. Бирок биздин кыздарыбыз 5 иштегенди жакшы көрүшөт, 5 күн иштегенди, кээ бирөө 6 күн иштейбиз дейт. Ошон үчүн. Кандай Сара Жамал? Жакшы, рахмат. Канча убакыттан бери иштейсиңер бул жерде? Полгода уже как. Жарым жыл болуп калды. Айлыгыңар канча эссе, не секрет? Проценттер менен берген где-то 20 плюс, думаю. 20-дан. Да, 20-дан. Биз КПД-га байлап койгонбуз да, коэффициент полезного действия, өзүң билесиң, KPI-га. Эгерде канчалык адам көбүрөөк иштесе, ушунчалык көп табат да. Андыктан мисалы кээ бир кыздарыбыз жакшы жерлерде айына 70 миң сомго чейин табат. Бир жагы деген 30 миң сом, анан өйдө. Ошон үчүн мисалы күнүгө 1,5-2 миң сомго чейин тапкандарыбыз бар. 2 миңден да ашыгыраак тапкандар бар. Студенттер үчүн абдан сонун жумуш да негизичи. Бирсен сатышты үйрөнүп алсак, негизи кийин проекттерди сатышты билген болобуз, адамдардын психологиясын билип калабыз, өзүнүн идеябызды бардыгы айланып барып сатууга барат да. Ооба, негизи идеяңды сата билүү, эгерде идеяны бирөөгө сата билсең, анда демек өзүңө оңой эле бизнес партнерлор жана инвесторду тарта аласың деген сөз да. Ошон үчүн негизи кичинекей кезимде сыймыктанышымда мен атам Аскар Акаевдин жеринен болот, апам болсо Манастын жеринен болот деп баягы атабыз чоң кемиден, апабыз Таластан болот. Ошентип сыймыктанчу элем, кийин сыймыктанбай калдым. Неге? Аскар Акаев азыр актуалдуу болбой калды да. Кандайсыздар? 2005 жылдан кийин особенно. Тарыхта биринчи президент кандайсыздар? Бул эми бир чындык. Каяка дүйнөлүк олимпиадага бардыңбы? Жок. Дүйнөлүк олимпиадага тилекке каршы ага чейин мээбиз жеткен жок, бара турган. Мен чын дегенде республикалык олимпиадада биринчи орунду алган жокмун. 2 жыл катыштым. 10-11 класс. 10-11 класс. Токмок шаарында биринчи орунду алдым, Чүй облусунда биринчи орунду алдым. Анан 10 жылы республикалык олимпиада 3-чү орун алдым, 11-жылы 4-чү орунду алдым. Ошонун ары өтө алган жок өйдө. Бул 2000 жылы, 2001 жылы. 2001 жылы. 2001-де бүтүргөнсүңбү? Мен сен улум деп ошон үчүн бекерден байке деп сыйлап жүр деп айтпайм сени. Постоянно эле айтам го сага. Арабызда убакыт жаш бар деп 3 жаш минимум. 2 жаш.
2 жаш бар. Эмелер подписчиктериң 3 жаш боло берсин. Байке деп жүргүлө, жинекилеп айтты. Тамаша. Тамаша болот. Досум, лицейде кызыктуу деле бир көп факт айта алам. Көп окуучубуз билесиң, өзүң ушул системадансың. Анан бир кызыктуу нерсе, мен негизи мындай өтө активдүү анан трачун болчумун да, мындай эмоционалдуумун, сөзгө баягы бирөө боюм кичирээк, арык чырай. Вот дал сендеймин да азырчы. Өзүң боюңда апарык 62 килограмм. 62 килограмм. Ошол убакта ошондой элем, анан элдер тийишип койсо өзүмдү кармай алчу эмесмин. Анан практически бүт классташтарым баары менен мушташып бүтүп жүрмүн да. Ошону көп азыр эстеп кетебиз да. Практически биз баягы итого 2 класста 30 адам болгонбуз, баары менен мушташкан практически. Мушташып, согушуп, анан бирок эми азыр болсо кам достордомуз, жакын достордомуз, өзүң билесиң, бирок ошондой, ошол эле эсимде калып турат, эми өзүң билесиң, лицейдеги жашоо өтө кызык болгон да. Ысык кандуулук экен да, мындай. Барып урушуп чыксаң, мушташып чыксаң. Ысык кандуулукпу же жиндиликпи билбеймчи. 11 жыл мурун караоке клуб менен лаунж бар ачкам, бирок ал жерде банкрот болуп, анан өзүмө эч качан иштебейм деп убада бергем да. Бирок былтыр кайра ошол убадамдан кайтып, ошол кофейняны, Терракота деген кофейняны алдык. Бул кофейня халал жер. Биз бул жерден алкоголь сатпайбыз. Дегеним ошол жерде бизде ошо переговорлорго, жаштанкай кофе ичиш үчүн, даамдуу тамактар жеш үчүн келишет. Ресторанный бизнес болсо негизи хорика бизнес өтө кыйын, потому что ар дайым клиенттерге сен сервис бересиң. Анан бир кофейняң жакшы жерде болуш үчүн биринчиден албетте локациясы болуш керек. Бир локациясы аябай жакшы жерде болуш керек. Кофейня ресторандар no parking бизнес деген закон ойнойт. Парковкаң жок болсо бизнесиң өнүкпөйт деген закон өтө катуу иштейт. Ошон үчүн парковкасы кенен, жакшы жерде локация издегениң бул бир. Экинчиси, албетте сен бере турган концепция. Элден айырмаланбайбы? Ошол мисалы бизде кофейнялар албетте көп. Демек ошол кофейнялардан эмне айырмамыз бар? Ошону беришибиз керек. Анан албетте ошол бере турган сервисибиздин ошо тамак болобу, суусу болобу, чайы болобу жогорку деңгээлде болуш керек. Кофейный машиналар өтө кымбат. Бер жагы $3000 $10,000 чейин кофейный машиналар бар. Аларды ар дайым тазалыкты карап туруш керек, суусун карап туруш керек, фильтрларын алмаштырып туруш керек. Өзүнүн бул тейлөө процесси, кофе машинанын тейлөө процесси, кофе машинанын баягы кофе чыгарган менен байланыштуу көп нерсе бар. Мисалы, могу жерде аябагандай, "Селам алейкум. Насыңыз аби, ийсиңиз иншалла?" Ий, салың, салың аби. Мисалы, көргөндө эле, мисалы, ушул жерде отуруп алып, жашнакай баягы китептерди окусаңар болот. Эми баягы могул креслолорду атайын за граница алып келген да, баягы өтө мындай жакшы комфортный системада отуруп алып, баягы, эс алганга депчи. Ошон үчүн негизи эми айткандай эле ар бир өзгөчө ошол хорикада, менин оюмча, ошол кардардын максималдуу түрдө комфорт, өзүнүн ыңгайлуу сезгени өтө маанилүү. Ошон үчүн ошол жагынан баягы светтин канчалык турганы, кайсы температурада, жылуубу, муздак свет турабы же ошонун баарын караш керек. Ошон үчүн даже вплоть музыканын кайсыл бир деңгээлде коюлганы өтө маанилүү. Ошон үчүн бул негизи иштейт. Бирок азыр баягы интерьер катары эле турат. Коздук үчүн турат. Бул өтө сонун неме. Анан бул дагы, бул электросамокатыбыз. Бул да иштейт. Кескесте доставка кылганга мен өзүм чыгып доставка кылсам болот, бирок тилекке каршы аны кыла элекмин ошо. Эл аралык университетин бүтүрдүм. 2005-жылы ошол новейший информационный технология деген программирование жагын бүтүрдүм. Андан кийин дароо ошол университеттен магистратурага тапшырып, MBA-ди бүтүрдүм 2007-жылы. Ошо менен бир университетте 6 жыл окудум. Ошол убакта авторитет жакшы университет болчу. Бизде политология, политологдор, дипломаттар, экономисттер. Анан бизде ошо НИТ деген бар эле, новейший информационный технология, ошол жака көбүрөөк басым жасап, мен баягы атам өзү негизи программист инженер. Ошонун жолун улайм деп баргам. Бирок баягы лицейде окуп жүргөндө программированияга анча эле көп убакыт бөлгөнүм үчүн, что барганда уже отура албай калдым да, компьютердин үстүнө отуруп программировать эте албай калдым. Соответственно, уже баягы музыка чөйрөсүнө өтүп кеттим, ошол мындай ар кайсы оюн зоок, мындай активдүү боло баштадым деп койсом болот. Эми негизи ар бир эле адам жаш кезинде өспүрүм, кыз болобу, баласы болобу, мындай ырчы болгусу келет, актер болгусу келет. Шоу бизнестин адамдарын көрүп, ошолорду кумир тутуп, ошондой болгум келет да. Анан мен да ошондой кыялым бар эле, ырдагым келчү. Анан бир аз ырдап көрсөм, бир аз чымыным бар экен ошол убакта.
ырдап баштадым. Азыр албетте ал ырларымды ал баягы чыккан эмелерин көрсөм күлкүм келет. Баягы мектеп учурунда эле, Мектеп, лицей учурунда как раз 10-11 класстарда бизде өзүбүздүн чакан концерттер болчу. Анан Токмоктун бир кичинекей бир жылдыз болчумун, мындай мини жылдыз болчумун. 9 май же 21 март, Ноорус майрамы болгон площадьта баягы бизде кичинекей чакан аянтчыбыз бар Токмокто, ошол жерге барып ырдап койчумун, лицейдин атынан депчи. Анан ошону бир аз таанымал болуп, өзүнчө кичине мындай көкөлөп, мындай басып, таанысыңарбы мени депчи. Ошол андан кийин эрте эле баягы звездный болезнь эрте эле башталып бүтүп калыптыр да. Эрте башталып, анан эң жакшысы эрте бүткөн да. Держинка чүйгө келдик. Жаңы припарковались. Анан Саматтын машинасын чыкканга чейин кармап калдык буюрса. Ассаламу алейкум. Досу, бул эмне машина? Бул мен жакшы көргөн Саматтын машинасын көргөн белеңер? Kia деген машина бул. Бул эме машина, спортивный машина. Анан мындай шаар ичинде жүргөнгө өтө мындай комфорт. Casual спортивный окшойт, а шаарга Casual деп койсоң болот, туура айтасың. Жумшакпы? Жок, эми жакшы жолдордо жүрсөң жумшак. Держинка чүйдөгү могул жерде Кыргыз Телеком бар экен. Кыргыз Телекомдун жанында эле Ожак кебаб деген ресторан. Бул Саматтын партнерун бирге ачкан ушул Ожактардын бир филиалы, франчайзинги. Все, Ожакка келдик. Кош келдиң. Кош таптым дагы бир жолу. Ожак кебаб. Кичинекей бир ресторанчыбыз бар. Бул жерде айтып өткөндөй эле биз түрк тамактарын беребиз. Халал баары. Түрк тамагында эмнелер жакшы болсо, кебабтар, дөнер, мержимек, шорпосу, жана башка сонун нерселерин баарын ошол жерден беребиз. Бир карап койсок болот. Ал жерге азыр коноктор отурат. Так, мындай ошол кабинка сыяктуу. Бирок негизи основной биякта, анан эми Кудайым көрсө летнийге назар ойлонуштуруп атабыз. Летник болот, чоңураак. Мага негизи турецкий кухня жараттым. Көп оор эмес. Жеңил. Анан салаттар көп болот. Рацион жакшы. Мисалы азыр биз эмне заказ бердик? Азыр бизде түрктөрдүн фишкасы болгон чечевичный суп, мержимек чорбасы деп коет түркчө, ошол. Андан кийин чобан салатасы деп коет. Бул баягы чабандардын салаты, которуп келсең. Эми оливьени эркектер биз жакшы көрөбүз. Андан кийин бул болсо хумус. Азыр нан келсе хумус жейбиз. Свежий нандар келсе. Хумус менен жасалат эле? Хумус бул жерде жаңгак, арахис да көптөгөн ингредиенттер бар. Бул эми баягы калорийный бир эме да. Соус деп койсоң иши мындай. Биз май сүй көп жегенде эле арабтар, түрктөр жейт. Андан башка бул болсо асорти пиде. Пиде деген ошо түрктөрдүн пиццасы. Негизи Кыргызстаныбызда бир нерсе менен алек болуш кыйын го дейм. Үчүн дегенде өзүң көрүп атасың, ар кайсы тармактарда кризис бар. Андыктан эркек киши колдон келсе бир нече иш менен алектенсе деген бир рекомендация берет элем. Эгерде кыла алса, эгерде ошол иштеринде ийгиликтерге жете алса, эң жаманы дегенде артка тартпаса ошол иштери, ошону бир нече иш менен алектенсе, мен финансист катары айтып атам. Эмне үчүн дегенде финансисттерде өзгөчө биздин өлкөлөрдө, биздин доордо диверсификация рисков деп коет. Андыктан, грубо говоря, 100 сомуңду бир капчыкка салба. Эми орустардын жакшы бир сөзү бар, не клади яйца в одну корзину дегендей. Ошончо колдон келсе, бул жерге кой, бул жерге кой, бул жерге кой деп, ошол жерден акырын тияктан 10 сом, тияктан 10 сом киреше көр деген сөз. Ошол логика менен, ошол принциптер менен мен ар кайсы тармактарды ачам ар дайым. Болбой калса, карап көрүп, жаап, башкасын өтүп кетем. Ушундай да. Чоң акчалар менен кирбеш керек. Көрүш керек, тест кылышың керек, көрүшүңгө карашың керек. Баягы сен ошол жерде обучениең, сен фейлиң, провалың белгилүү бир акчасы болуш керек да, мисалы. Эми ошол убактагы лимит менен, мисалы, ошол убакта канча акчаңды бөлө аласың, ошо 10 000 доллар, 20 000 доллар билбейм, же 10 000 сомбу. Ошону коюп туруп, көрүп, карап болтурбу, ошол акчаңды чыгара алдыңбы, чыгара албасаң да кандай экен деп карап акырын кылыш керек деп эсептейм. Биз ар дайым эле айтып кеткен баягы MVP достор. Туура айтасың. Менин болбой албайт продукт. Журналда болсо, бир журналды чыгарыш үчүн негизи көбүнчө аутсорс менен иштейбиз. One Magazine журналы достор, баарыбыз билгендей эле. Канча жыл, 7 жыл алдын ачкансың бул? 11 жыл болду. Ал жакта канча адам иштейт One Magazine? Ал жакта негизи туруктуу 5-6 эле адам иштейт, бирок аутсорс менен баягы фотографтар полностью аутсорсто,
кээ бир авторлор аутсорстоо журналисттерчи итого бир журналды чыгып атканда 40ка жакын адам иштейт да, итого 40ка жакын адам только вовлечены в выпуск журнала. Чыгайын деп калган. Ошо итого баарын эсептегенде 40ка жакын адам болуп калат. А так постоянниктерден 5 10го чейин да, то есть 5-6 ар кандай болуп калат. One Magazine'де главный страничка чыгуу канча турат? Личностный брендинг кылган адамдар үчүн арналган. Эми өз жөнүндө айтып берет да, өз жөнүндө өз аркылуу компаниясы жөнүндө айтып берет. Ушинтип айтса болот. Быйыл баасы 490 миң сом. Азыр баары кымбаттады. Ошо кымбаттаганы менен азыр где-то бир бети 7 сомго айланат. А так мурун 5,5 сом айланчу. Мурун 2 жыл мурун 390 миң сом болчу. 390 миң сомго мисалы сен обложкага чыгам деп сатып алсаң, ар бир журналдын бети сага 5,5 сомго айланат. 5,5 сомго. Бул сен 5,5 миң эмес, 5,5 сомго. 5,5 сом бул кантип санады? Мисалы 490 миң сомду же 390 миң сомду ошо 3,5 миң сом 14 бетке бөлөсүң, анан нускага бөлөсүң. Анан 3 миң тиражга бөлөсүң, ошондо ар бир бети чыгат да. Ар бир беттин себестоимости чыгат сага. Ар бир беттин себестоимости ошо примерно канча? 5,5 сом. 5,5 сом. Сага айланганы. Мага айланган. Ошо как визитканын баасында болуп калат. Визиткадан арзаныраак болуп калат да ошондо. Мен Кудайым буйруса өзүм да ошол обложкага чыккан, журналга чыккан адамдарды ийгиликтүү кылгым келет. Мен да Кудайым буйруса бир күн ошол обложкага чыгам. Кудайым буйруса. Ал сен управление эмессиң да, оннотто. Эми чыксаң болот дейм да. Главный төлөп кой. Главный акчаны кассага киргизип. Главный төлөп койсоң чыгасың. Биякта дагы бир кандайсың? Жакшысыңбы Айнура? Жакшы сонун. Кандайсың Айнура? Жакшы, рахмат. Сиз канчадан бери иштейсиз бул жерде? Мен өзүм аз эле болду иштегениме, бирок кандай десем, уже влилась в коллектив, все хорошо у меня, вот. Аз эле дегенде канча? Жарым жылбы? Жок, 1 ай. Бир айбы? Ооба. Жыттар менен ароматтар менен алектенгениме 5 жылга чукулдап калды да. Мен негизи кийинки пландарымда өзүм Кыргызстанда биз ошо производство ачсак, өндүрүш ачып, өзүбүз бул жерден чыгарсакпы деген ойлорубуз бар. Эми аны көрөбүз, Кудайым буйруса, кандай болуп калат экенин көрөбүз. Эмнени өндүрүшү? Жыттар. Мисалы эң көп жаккан мага ошол ароматизаторлор, бул аябай жакшы нерсе. Ошолордун кийин массаға чыгарып, жашнакка кылып элдерге баягы тартууласакпы деген оюм бар. Андыктан бул өтө жакшы нерсе, бул эми булардын потенциалы өтө чоң да. Өндүрүш кылгандан кийин Кыргызстанга сатуу, экспорт кылса да болот да негизи. Албетте. Эми бул жакшы пландарыбыз бар. Көрөбүз го эми баягы көз кол батыр дейт. Андыктан Ал пландын бир уже проектиси дагы даярбы? Болжол менен бар, эми цифралар бар. Бул жерге кичине көбүрөөк тыйындар керек да, инвестициялар керек. Кичине көбүрөөк дегенде канча? 100 миң, 150 миңби? Жок, бери жагы эле жарым миллиондон 1 миллион долларга чейин керек. Биз жылына могул ароматизаторлордон где-то бери жагы эле 10 миллион сомго чейин сатып коебуз да, бери жагы эле. Это и то биз упор фокус бере элекпиз. Негизи бул рынок мындай болуп атпайбы, бул жаңы нерсе да. Жаңыдан жыл сайын адамдар таанып атат да. Мисалы бул жерден азыр 10 адамдан сурасаң, экөө эле билиши мүмкүн. Калган 8-и билбейт бул эмне экенчи. Андыктан акырын мен ошол 15 жылдан бери алектенип ошол элдерге тааныткан эмем бар да, миссиям бар да. Анан барган сайын элдер тааныйт. Бул ароматизатор помещение эмне болуп калды бул? Ошо бөлмөнүн ароматизаторлору, бөлмө дегенде үй бөлмөсү, офис бөлмөсү, каалаган бөлмөдө колдонсоң болот. Ошол проекттер көбүнчө кайсы ошол образовательный направление? Мисалы 2015-жылы китеп чыгара баштадым. 2015-жылы Украинадан как раз франшиза алып, Smart Books деген акылдуу китептердин франшизасын алып, 4 ай бою биз ошол китептердин баарын мультимедиалык китептер эле бул жерге алып келип, которуп, адаптировать этип, чыгарып, анан сатып баштаганбыз мектептерде. Өтө сонун китептер, мультимедиалык китептер. Смартфон менен, мисалы, QR код менен эле раскрывается. Мисалы, эң алгач тил боюнча. Тил үйрөнүү боюнча 30га жакын китеп бар эле да, бирок биз 3 гана китепти которуп алдык. Бул да чоң бир эмгек да, чоң эмгек талап калат. Которуп, сатып, жазаган бир тарабы. Аны сатыш керек, дистрибуциясы бар. Ал таптакыр башка тарап. Анан ал бизнесте да банкрот болдум. Көп китептерим урдалып кетти. 2200 нуска китеп урдалыптыр. Ар бир китептин баасы 525 сом эле. Ал убакта курс 48 бир 50 эле ошондо болчу. Жете бир 12 миң, 11 миң, 12 миң доллар минуска кеткем да, эсимде бар. Кантип 2 миң китеп ушунча эле жок болуп кетеби? 40 миң китеп чыгарганбыз. 40 миң китептин арасынан биринчи сезонда физикалык түрдө кадимки деле момунда сонун китептер. Менде бар демелери. Эмнеге банкрот болду? Сатылбай калдыбы? Же урдалып кетти? Урдалып кетти. Жеп салышты, мен акымды жеп салышты. Мен дистрибуция кылып ал китептердин баарын чыгарып Украинадан алып келгем, Кыргызстанга алып келсем,
Биз мектептерге сатып окумасы мындай эле да. Биз мектептерге барып, ар бир класска кирип, биз ар бир окуучуга ал китептерди бекер берчүбүз 7 күнгө. 7 күнгө бекер берип, мынакей үйүңө барып атап неңерге көргөзгүлө. Эгерде кааласаңар 525 сом сатып алсаңар болот деп. Маркетинг код шикармы экен деп калтырып кетип берчүбүз. Анан бир жумадан кайра келип же акчасын же китепти чогултуп алчубуз. Ошондо мен де айтпайм, мен 40 000 нуска чыгарып алгам. 40 000 нуска, чтобы представлял, могул сенин студияңдын ушул жерге батпай калат да. Ушунчалык көп китеп бар да. Бир склад. Анан склад китеп. Как раз мен өзүм офисимде эле кирип чыгып балдар күнүгө ташып атып, аягында мен баарын китептердин баарын уже майский каникулдар бүтүп чогулта баштаганда, эмесин чыкканда ошо 2200-дун арасында алар мага отчетту кандай беришет. Байке, могул китептерди ала албай калдык. Могул адамдар жок, же окууга келбей койду, же китепти жок кылыптыр, же билбейбиз дегенден мындай. 30 китеп тарапсак, мисалы 5-өсү келбейт да кайрачы. Же акчасы жок, же китеп жок. Ушундасыңбы? Аягында ошо мектептердин баарын Бишкекте эле гана бул. Аягында ошо мен ойлонуп көрсөм, карап көрсөм, кээ бир 1-2 окуу жайы бар эле. Директорлор акчаларын алып койгон, бербей койгон. Бир эже бар. 60 000 сом карыздаг эле. Бир мектепти айтып коеюнчу, ошол канча. Директору 7 жыл мурун алган. Бул шаарда Бишкекте. Жок, ушул тараптарда, аймактарда деп коеюнчу. Артынан көп эле жүрдүм мен. Заявлениеда жаздык, анан эже төлөп берем деп ошол акчаны жеп койгон да. Ошондо моменттер болду. Кээ бир заводчтор жеп коет, мелкилер ошон көп. Ошентип мен ошол проекттен банкрот болгом да. Даже Украинадан, Крымдан директор алып келип, анын айлыгы $2000 болчу. Ошону төлөп, бияктан арендасын, квартирасын снимать этип, телефонуна чейин, бензинине чейин төлөп берип, анан банкрот болгондон кийин ал эжекеме рахмат айтып, кетирип, бияктан өзүмдүн акчаларды алып, ал контроль полностью ошо операционка ошондон эле да. Ошону карабаган үчүн ошончолук акчалар жоголуп атат ортодо. Китептер кайып болуп атат, акчалар жоголуп атат, соответственно, баарын көрүп, карап, ошондо эжекемди кетирип, өзүм анан ошол жыйнаштырып, китептеримди складировать этип, морозить этип, кийин анан акырын саттым да. Общий доходность бардыгы эле прибыльный направлениялар, бар направление. Ар кандай болуп калат. Жаңы баштаган направлениялар болсо кез-кезде өзүң финансировать этип турасың. Бирок азыркы учурда баары эле прибыльный. Январь-февраль баарыбыз эле билебиз, бир аз сложный период, көбүнчө не сезон сыяктуу болуп калат. Эми негизи соода саттык тармагында февраль айы, февраль-март айлары бизде жакшы болот негизи. Жакшы болот. Потому что деген февраль 14 февраль, 23 февраль майрамдар бар да, ошон үчүн жакшыраак болот. Соода саттыкта. Эми так маалымат бере албайм, эми примерно ар бир направление где-то бир 1 миллиондон 1,5 миллион сомго чейин киреше. Ар бир направление дегенде бир ожак кебаб, ушул ожак ресторан 1 миллиондон 1,5 миллионго чейин киреше алып келди. Киреше дегенде эми выручка да. Общая выручка. Анан эми ошол примерно ошол ар бир направление. Бирок биздин негизи бул башталгычы гана. Башталгычы гана. Эмне үчүн дегенде биз баягы ичи өтө чоң эмес. Болгон 72 отура турган жерибиз бар. Биз летний периодда азыр эңсеп атабыз. Летний периодда Кудайым буйрса 2 эсе көбөйтөбүз деген немес бар. Летникте тышкарыдан точкалар болот ушунда. Канча точка болот мына жакта? Ал жерде дагы бир жагы дегенде 50ге жакын киши отурат. Анан ошол ар бир эми негизи биздин максатыбыз ожак кебап минимум 3 миллионго көтөрүү айлык кирешени. Лорис Кудайга шүгүр жакшы. Биз быйыл февралда жакшы элеметтик. Деле. Эми биздин көрүүчүлөр баары эле өгөз жеп атабыз деп. Эчтеке болбойт. Жакшылыкка деп койсоң болот. Бул ошол дөнөр, ассорти дөнөр пиццасы деп коет. Бул аябай жакшы, тоже свежий жасалды. Анан муну болсо биз өгөз гана жебейбиз. Муну болсо биздин ошол постановочная группа деп. Камеранын артында турган жигиттерге дагы алдык, баарыбызга чогуу алдык. Баягы жакшы сүйлөшкөндөн кийин жакшы тамак жели деп. Ошон үчүн негизи февраль айы жаман болгон жок. 1,5 миллион, 2 миллионго чейин болду десек болот Лорис. Анан терракотабыз кичине азыраак болду азыр, бирок ошол терракотанын үстүнө жакшы команда алып келип иштетип атабыз азыр. Буюрса журнал өзүнүн дыгы менен. Эми ар бир направление өзүнүн баягы айтылбаган армандары көп, чын айтсам. Бирок ошол баягы бүт баары идеалдуу эмес. Эми иштеш керек, дагы көптөгөн фокус кылыш керек, аракет кылып атабыз. Сенде бирок 6 точка Бишкекте эле да, андан тышкары региондордо бар да, ал жакта партнерский система менен иштейсиң. Ал жактагы условиялар кандай болот? Ал жерде кадимкидей франшиза сатылган, бирок франшиза дегенде биздин партнерлор бизден өздөрүнүн акчасына ошол магазинчик дүкөндөрдү ачат дагы, биз болгону товарларын берип турабыз. Баягындай разовый взнос жок. Разовый взнос жок. Бирок сен кандай франшиза берип аткан болсоң, мисалы Лористе сен как дистрибьютор, сен франшиза берип атасың. Мен дистрибьютор. Бирок бул ожак кебапта наоборот франшизаны алдың. Сатып алдым. Сатып алганда канча паушальный взнос канча болду? Аны айта албайм, эмне үчүн дегенде бул договор конфиденциальности бар. Ал жерде биздин келишимде жазылган. Бирок кээ бирлерге
баягы жакындарым эми ушул сыртка чыкпастан билгендер кээ бирөө өтө көп экен деп айтышат, кээ бирөө жакшы экен деп айтышат, жакшы баа экен деп. Ошон үчүн бул жерде баягы ар бир адамдын өзүнүн мээсинде болгон ошол восприятиясы да. Ошон үчүн эми өзүнө татыктуу эле бир сумма деп эсептеп койсом болот. Эми бул жерде договор о неразглашении NDA бар экен, non disclosure agreement. Негизи бул точкага канча кетти деп эсептесек болот? Эми бул жерге орточо эсеп менен $100 миң жакын кирди. $110 миң ушул точкага эле, бул ресторанга. Былтыр апрелде Рамазан айында ачылдык. Андыктан азыр Кудайга шүкүр жакшы. Эми мында өзүнүн ордусуна келип, нугубуз менен бир 2 ай болду иштеп атканыбызга. Менюнун 100% бар болуп, тамактардын баарын бере ала турганда эми иштей баштадык. Мисалы франчайзинг алып иштетем деген жаңы ишкерлер болсо да, ушул эле Ожак кебапты же Терекоттун немеси жок, франчайзинги жок, а ушул Ожак иштейм дегендер обычно в среднем ал жерде бир статистика бар деп, у среднем ар бир канча точка бар Ожактын Бишкекте жана Кыргызстанда? Кыргызстанда 15ке жакын, азыр болуп калды. Бишкекте 7-8 болсо керек. И мен түшүнгөнүмө караганда $50 миңдан $150 миңге чейин мисс талап кылат экен ар бир точка, чоңдугуна, люкстугуна, локациясына. Албетте, эгерде фудкорт боло турган болсо, торговый центрде $50 миң чейин ачса болот. $50 миң чейин арзаныраак ачса болот. Бирок арендасы кымбатыраак ал жакта. Албетте. Ошол мисалы $50 миңдан $150 миң ошол проходимостька байланыштуу көп нерселер көз каранды, бирок ошол начальный инвестиция канча срокто отбивается, канча убакытта кайтат экен? Эми мен өзүм фудкорт ачып көргөн эмесмин, бирок ачкандардын айтуусу боюнча 3 айдан баштап 1 жылга чейин акчаңды чыгара алсаң болот деп айтышат. Кийинкиси жалаң прибыльга. Ооба. Эми ар бир брендке жараша, кээ бирөө күйүп кетип атат, кээ бирөө мисалы өзүңүздөр билгендей баягы эл аралык брендтерди алып келип алып, мисалы Россиянын франшизасын алып келип алып күйүп кеткендер деле бар. Кээ бирөө эл аралык брендтерди алып кетип өтө баягы чоң бир трамплин сыяктуу өнүккөндөр да бар. Ошон үчүн бул дагы өтө бир сервис, жана мен айтып өттүм, күнүмдүк жумушту, күнүмдүк кароону талап кылат, күнүгө. Франчайзингди кайсы именно брендти алып иштетем дегенди кылдаттык менен тандаш керек экен андачы. Ооба, өтө, албетте, баягы бул жерде аналитиканы кыласың да, барып туруп эле могул мага жагат, мен пицца жейм дебейсиң да. Мен именно ошону анализдешим керек. Кимдер жейт, качан жейт? Фудкортто мисалы көбүнчө фастфуд өтөт, пицца өтөт, бургерлер өтөт фудкортто. Бизде биякта көбүнчө биздин категория кичине өйдөрөөк болгон үчүн бизде көбүнчө кебаптар, кымбатыраак тамактар өтөт. Ресторандарда. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн бир аудиториясы бар да. Фудкорт дегенде бул торговый центрдеги тамактануу бурчтары. Ооба, албетте. Ырдадым, кайра ишке кирип кеттим, кайра ырдадым, ушинтип эле жүрөм, иш кылып айтыр. 20 жылдан бери эле сахнага тийип качып эле жүрөм да. Ошол магистратура университет учурунда жүргөндө, магистратура кылып аткан учурда ошондо деле да концерттерге барып, ошондо мен популярдуу болчумун уже. Эмне үчүн дегенде 2006-жылы мен КТРКда «Кто хочет стать миллионером» деген передачанын аналогиясын мен алып баруучусу болчумун. Уже жума сайын бир жарым сааттан уже эфирге чыга баштагам. Ал убакта ырларым жалгызым, сени издейм ырларым уже чыккан. Уже хит парадтарды биринчи орундарды алып, уже баягы мындай жакшы эле уже телевидениеда мындай жакшы эле эметип калгам. 2006-жылы алгач концертин бердим. Ошол убакта концерттерде мен уже хедлайнер болчумун да, то есть хедлайнер вечер деп мени, Темир Назаров, ошолор бизди койчубуз. Бизди койчу. Ошто Мирбектер жаңы чыга башташкан. Ошол убактарда биз жаштар жаңы Кыргыздын сонурлары бар турбайбы деп уже көңүл буруп уже уга баштаганбыз. А так мисалы мен мындай айтканда мен прозападный мындай полностью баягы Backstreet Boys, NSYNC, там Westlife деген группалардын эле фанаты болуп, жана Britney Spears'ын фанаты болуп эле жүрчүмүн. А так биякта карасаң биздин деле жаштарыбыз, байке эжелерибиз, мисалы Актан Сабаев ошол убакта аларды укчубуз, чындап эле укчубуз. Сен айтмакчы ушул жерде мага жакын 2 бутик бар. Эми аларды билбейм, рекламаласак болобу жокпу, бирок. Айтып кет сен, эмнеге дегенде бул реклама деле эмес, сен өзүң предпочтение, сен обычно кандай кийинесиң? Негизи эми көбүнчө баягы чет жакка көп эле чыгабызга сен деле мен деле, ошон үчүн көбүнчө Стамбулда кийинебиз. Эмне үчүн текстиль аябаганда жакшы ал жерде. Баягы баалар да жакшы. А эгерде Кыргызстанда болуп калсак, анда бул жерде NCS деген бутик бар, анан Ава ошо экөө жапжакын турат, ошон үчүн эки жакка тең барып беребиз. NCS жана Ава достор, ошол жерден самат кийимдерди алат экен. Биз азыр реклама кылбайлы. Бирок чын айтсам, бул жерде NCS менен Аванын бирдей кийими жок го дейм. Мол джинс Аваны окшойт болмойбу? Калгандардын баары бул Турциядан, мол джинс Ава. Бул да Ава болгондо. Аваны реклама кылып кеттик го. Ошол эки эле брендти аласың кийим-кече? Ооба, анан Турциядагы мисалы мен жакшы көргөн
Килы, Дамат деген брендтер бар. Мисалы, могу Дамат деген бренд. Менин көбүнчө костюмдарым, пиджактарым ошол жерден. Эми негизи чын айтсам мурункудай. Ал кымбат? Жок, кымбат дегенди билбейм. Мен негизи кийим кече көп болгондуктан мен көп жылдап кийем да. Мисалы, могу костюм бир жагы 5 жылдык костюм да. Бир жагы. Могу көйнөк тоже бир 5 жылдык болсо керек. Могу өтүгүм бир жагы 7 жылдык койдук да. Ошон үчүн айырмасы жок. Баягы биз 2 жумада бир кийип же, бир жумада бир кийип жүргөн үчүн ошон үчүн мен как-то мындай кийим кече бир алганда оптом алып коем, анан тура берет ошол бойдон, анан жылдап кие бересиң да. Биздин көрүүчүлөргө ошол жагы да кызык болсо керек. Баары эми сен стилиңди билишет да. Стилиң жагат деп билем да. Ошол эле таланттардан тышкары еще баягы вкус бар да сосын. Ошого кайсы жерде кайсы принциптер негизинде кийим кечени аласың, бир өзгөчө бир сочетание, бир неме предпочтение барбы кийим кече алып атканда? Досум, өзүң билесиң, бир күнү манайга жараша, бир күнү классика кийинип аласың, баягы жакшы бир встречаларың болсо. Эгерде мындай лайтовый күн болсо, анда кепка-сепканы кийип алып эле кроссовка менен жүрө бересиң. Күнүмдүк задачага жараша экен да, эгер casual болсо casual, классика керек болсо классика. Бирок ошондой эле ошол эме болуп калат да, мисалы кийимге жараша, эгерде өзүңө кийингениңе жараша ошончол көп баягы олуттуу адамдар менен жолугушасың да. Эгерде олуттуу кийинип алсаң, олуттуу адамдар менен жолугушасың. Мындай лайт болуп калса, анда ошентип баягы студияга бармай, мындай чыгармачылык менен алектенип каласың да көбүнчө. Ошон үчүн, кстати, мен айтып кеткен брендтердин көбү кымбат эмес. Ушул Ava деген институтага ар дайым скидкалар бар. Өтө клиенттерге, кардарларына өтө лоялдуу адамдар. Экөөнү тең шефтерин жакшы тааныймын. Анан өтө лоялдуу, жакшы, ар дайым жакшы баягы арзандатуу бааларын берген ошондой эмелер да. Анан карап көрсөң өтө эле кымбат эмес. Если хочешь заработать миллион, то нужно выглядеть на 2 деген. Ошон үчүн бул да бир цитата достор. Ошон үчүн да, эгерде бүгүнкү күнүбүз жакшы болсун, сделкаларды кылалы, контракттарды кылалы дегенде сөзсүз түрдө жакшынакай душуңду алып алып, жакшынакай чачыңды гель деп алып деп коеюнчу, в моем случае. Анан жакшынакай кийинип алып. Азыр гель деген жоксуң го бирок. Жок, азыр гель деген жокмун. Азыр жүдөп жүрөм. Бирок баягы машинаңды таптаза кылып, жуудуруп, бүт баарын жакшынакай кылып алып, анан дааратыңды алып анан вперед да, встречаларга. Тарс кылып туруп анан чаап коюш керек да встречаларды, сделкаларды. 2003 жылы алга чейин биринчи бизнесин баштагам, баягы фото за 5 минут деп 4 дос болуп $150 ыргытып, баягы ксерокопия, 3 в 1 сканер, принтер деп аппарат сатып алып, чоң аппарат болчу. Ошону $600 сатып алып, анан компьютерим бар эле, ал убакта фотоаппаратым бар эле, цифровой, ошо менен анан фото за 5 минут кылабыз деп, ксерокопия услугаларын кылабыз деп баштаганбыз. Отуруп ошол жерде иштечимин, кичинекей эле бир кабинетим бар эле. Кайсы жерде эле? Ош базарында? Жок, Московская правда да, Московская правда. Чаш тарач имараттын ичинде болчу. Бирок ошол жерде эле күнүгө 200 сом тапчубуз уже ошол убакта. 200 сом на ход ноги жапчаш балдарга момда жетчү. Сонун жетчү. Биз, то есть күнүмдүк жашообузга жетчү да. Ал эми жапчаш балдарыбызда. Бул 3-4 курс деп. Ошол убакта ошол кичинекей бир акча менен күндө 150 200 сом, 300 сом, 1000 сомго чейин тапчубуз. Биз үчүн бул аябай сонун акча болчу. Ошол алгач бизнесим ошондо башталган. Бирок негизи магистратурада окуп жүргөндө менин кичинекей 2 дүкөнүм бар эле. Ал убакта прокат дисков деп баягы биз эми болчубуз да. Мировой кинолорду копияларын кылып сатчубуз. Прокатка берчүбүз. Ошондо пират экенсиңер да. Пират болчу мына. Ошол убакта жакшы акча таптым. 2006 жылы 1,5 айда, январь-февралда $4000 тапкам. $4000. Пираттык кылып. Пираттык кылып. Бирок кыргызский фильмдер эмес. Ал учурда кыргыз фильмдер көп эле чыкпайт эле. Көбүнчө американский фильмдер. Ал азыр деле кылынат атпайбы? Ошол эле бардык сайттар, ТС. Ошол эле. Мен мисалы бир күндө 5000-6000 сом таап койчумун чистеме. Биз эми ал жашпыз да. Жаш кезде бойдокпуз. Канчалык акча тапсак ошончолук коротобуз. Анан баягы жакшы бир сөз бар. Мен негизи кредом ошондой да. Если ты хочешь красиво жить, надо нормально работать депчи, либо красиво работать. То есть, на самом деле баягы көп коротомда кенен басың келсе, көбүрөөк иштешиң керек болуп калат. Бирок негизи бизнесте өзүң билесиң мындай да, мындай туруктуулук практически болбойт. Өзгөчө биздин региондо Кыргызстаныбызда ошондой. Мисалы бир бизнести койдум, иштедим, мынакей, бир жыл иштеп системаны койгондон кийин ошол ойдон мен кандай койсом, мисалы күнүгө $100 тапсам, ошол бойдон кетет деп эч качан ойлонбош керек да. Потому что ал бизнесте ар дайым фокусироваться этип карап турушуң керек. Кандай бизнес болбосун. Жумушка кайсы жылы кирдиң? 2008-де кирдиң болуп калабы? Банкка 2007-жылы кирдим. Банкир болгум келген. Өзүм ушул профессионалдык түрдө финансы жаатында карьера кургум келген. Ошон үчүн мен банк структурасына
башоту менен кирип параллельно 6-дан кийин ырдачымын, өзүм жумуштарым болчумун, бирок 9-дан 6-га чейин мен банк кызматкери болчумун. 8 жыл иштедим ал жерде. Эң туруктуу баягы связьдар ошол жерде эң чоң компаниялардын ээлдери менен, негиздөөчүлөрү менен таанышып, аларга менен кредит берчүмүн көбүнө. Кредит берип, таанышып, алар менен жакшы мамиледе болуп, бүгүнкүгө чейин мисалы көбү менен даже доспуз да, крупный компаниялар менен. Бул жашоодо ыры менен эле гана, чыгармачылык менен гана өтүп кетемби депчи. Мен на самом деле мындай мен менен бирдемке кыла аламбы деген бир өзүмө бир вызов бердим. Анан өзүмө дәлелдедим. Дәлелдеп 2014-жылдын башында банктан кеткенден кийин дагы бир жыл ошо уже башка бир аркалыкта ошол коммерциялык мүдүр катары иштедим. Андан кийин Эмеде Имарат Прогрессте иштегенсиң да? Жок, Эмарк Строй деген компания. Эмарк Стройдо иштегенсиң, коммерческий директор болуп. 1 жыл эле иштедиңби? 1 жыл иштедим. Эми кредит, албетте кредиттин бир эмеси бар, проблемасы бар. Кредитти мисалы бир максат менен туура бизнес планыңда четко билишиң керек да, кандай иштеткенчи. Эгерде ошону иштете алып туруп, кредитти эң чоң проблемабыз кредит алып алып туруп башка максаттарга коротуп салабыз да. Мисалы 100 000 сом алдыкпы? 100 000 сомдон, например, ошол телефон алып алабыз, дагы бирдемке кылып алабыз, туура эмес. Эч качан эки мисалы бул жер бизнестин чөнтөгү, бул жер өзүмдүн личный чөнтөгүм болсо эметпешиң керек да. Мисалы бизнестин акчасына бияка оодарып жибербешиң керек да. Личный эгер туура эмес расходторго кылып салабыз, машина алып алабыз, дагы бирдемке үй сатып алабыз, ушундай да. Ошонун бизнестин өзү менен өзү баягы прибыльден кечиш керек да бул нерсе. Прибыльден дивиденд алып, же дагы да ойлонушуң керек. Ошол прибыльди мен дагы салсам, бизнесим дагы чоңоёбу депчи. Анан кээ бир ошол эң чоң проблемасы ошол да, малый средний бизнестин эң чоң проблемасы. Мисалы салфетканы 100 000 долларга сатып алат дагы, допустим, ал 20% кошот, үстүнө 120 000 доллар алыш керек негизичи. Бирок ошону 100 000 доллардын биринчи продажалар кеткенде 20 000 доллар барып туруп, там үйүнө өзүнө сонун машина алып алат да. Уже прибылин жеп коет, и эме обороткасы да түшүп калат. Уже 100 000 доллар товар, балким уже жеп 80 000 доллар болуп калат, понимаешь? Азайып калат. Ошентип бара-бара банкрот болушат да көбү. Ошон үчүн бизнести баштаганда, особенно торговля да, 2-3 жыл вообще тийбеш керек. Наоборот, көбөйүш керек, үстүнө салып бериш керек. Чоңойт уже өзү уже баягы туруктуу бир эмеде деңгээлде бир сага прибыль, чистый прибыль бергенде гана ошол акчаны гана коротуп аласың. Ошон үчүн мындай закон бар. Сен кайсыл валютада акча таап атсаң, ошол валютада кредит алышың керек деген закон бар. Сенин доходуң долларбы? Аны доллар менен ала берсең болот, потому что ты зарабатываешь в долларах. Если ты зарабатываешь в сомах, в долларах никогда нельзя брать. Бизде көбүнчө ошондой. Бизде сом менен акча алышат дагы, доллар менен бирок кредиттер жаап калышат, ошол күйүп калышат деген. Ошонун ортодон ошол жанакы проценттер күйүп кетет. Ошол эле алып баруучулук, ошол жактардан иштер жүргүзүп атасың же аны как хобби катары жүргүзүп атасыңбы? Көбүнчө ошол ырчылыкка наоборот акча коротуп атам го дейм. Мисалы кайбир жаздырганда белгилүү бир деңгээлдеги акчалар кетет. 50 доллардан 100 долларга чейин ар дайым. Ошон үчүн ал жерге тиги акча таппайбыз, көбүнчө беребиз да. Бул как хобби катарында финансируешь. Spend your life for a thing which stays after you. Трать свою жизнь на то, что переживет тебя. Как раз таки менин жашоодо философиям ошол. Бул менин балдарым, мурас катары, балдарым. Бул менин чыгармачылыгым, бул менин жасаган проекттерим. Менден кийин, мен кеткенден кийин мен артымда калып, уланып өссүн деген нерселер да. То есть ошол мурас катары калсын, изимде калтырайын деген сөз. Ошону ошол нерсеге таянып мен ошол проекттерди кылганга аракет кылам. Мисалы ошондой ишкерлер, мисалы бир 50 000, 100 000 доллар бар, мисалы байкелер, тааныштар бар да, кафени ачат элем, же башка эмне ачсам экен дегендер үчүн франчайзинг алып эле иштетип көргөн оң болот окшойт, потому что там поставлена система. Ооба, өтө кыйын. Тажрыйбасы жок болсо. Ооба, сөзсүз түрдө же бир партнерың же управляющиң өтө жакшы бир сени ишенген адам, бир ресторатор болуш керек да. Ошол системаны түшүнүш керек. Эмне үчүн дегенде, ал управляющий адам закуптан баштап, закуп, расчеты, технокарта, берилген ар бир тамагыңдын баягы эмесин карап, дегустациясын кылып, контроль качествосын кылып турбаса, жана ар бир адамды келген кардар менен сүйлөшүп контакт кылбаса, бул өтө кыйын. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Бишкекте гана 4000ден ашуун хорика бар экен да. То есть отель, ресторан, кафе. Анан өтө чоң да, бул өтө чоң цифралар да. Ар бир кардардын анын баягы көңүлүн алыш үчүн өтө чоң акчалар берилет да. Өтө чоң эмгек берилет. Ошон үчүн ар бир кардардын баягы көңүлү чоңду
чоң бир эмгекти талап кылат. Андыктан муну кылдатык менен иш кылыш керек да. Негизи мындай да бир жакшы статистика бар. 100%дан дейт хориканы именно отель, ресторан, кафелер ачкан адамдар 100%дан 90-у кайра жабылат деп айтылат. Ошондой да статистика бар. 10дон 9 ресторандар ачылып жабылып калат экен да, э? Ооба. Бул кинодо эле экен да. Ошондой билебиз. Эми эгер фудкортторго мисалы $30,000 менен ачсаң болот, допустим, эми жакта айткан жокмун, башка бир деп коеюн. Ошол $30,000 албетте эгерде жакшы бир торговый центр болсо, текучкасы чоң болсо, албетте аны жаба аласың. Чоңураак жерге ачып алсаң, албетте инвестицияңа жараша, бирок перспективаң долгосрочнораак болсо, негизи кичирээк жерлерге мындай да эми бул закон бизнеса кичирээк более рискованный, риск көбүрөөк жерлерге көбүрөөк азыраак акча менен кирип туруп чыгара алсаң болот, же наоборот. Чоңураак акча менен менее рискованный жерге кирип узун мөөнөттө алсаң болот. Эми бул жерде моменттер көп. Негизи Кыргызстандагы бизнесте 2-ден 3 жылга чейин акчаңды кайтара турган бизнес болсо, бул Кыргызстан үчүн өтө ыңгайлуу шарттар деген сөз. Ошондо Кыргызстанда андан узунураак мөөнөттө көбүнчө бизнесмендер өзүнүн акчасын бергиси келбейт. Эгерде 2 же 3 жылга чейинки акчасын кайра кайтара ала турган ROI деп коет, Return on Investment деген коэффициент бар. Эгерде ошол коэффициент ошонун ичинде боло турган болсо, 3 жылда кайтарылып келе турган акчалар болсо, анда көбү инвесторлор макул болушуп акчасын беришет. Строительный секторда кандай? Ошол Return on Investment, то есть возвратимость инвестиций болуп калабы? Ошол канчасы возврат инвестиция. Эми ал жерде кайра эле шарттарга жараша, эми башында бизде курулуш бум болуп атканда 2000 жылдардын башында 2010 жылдарга чейин байкелер, тааныш байкелер $100,000 менен эле кыска мөөнөттө жарым жыл, 1 жылда эле кайра кайтарып дагы 2 эселеп, 3 эселеп салышкан болгондо, капиталын чоңойтуп. Бул албетте бул бүтпөй туруп эле уже албетте баягы элдин акчасы менен салат да. Бирок азыр болсо эми албетте кыйын. Кризис болуп, пандемия учуруна келгенде мигранттардын акчалары азыраак келе баштады. Негизи дагы бир статистика бар. Кыргызстандагы курулуш жаатындагы 3 сделканын 2-өсү мигранттык акча менен байланыштуу деген статистика бар. То есть же түптүс, же мындай косвенно да, ошол байланыштуу айтышат. Андыктан көбүнчө ошол баягы мигранттарыбыз жиберген ошол Россиядан тияктан бияктан келген акчаларына көбүнчө ошол батир алышат да. Ошон үчүн бул өтө эми өзүң көрүп атасың, криз болуп атат, рублдин баасы Турция буга чейин девальвация болду. Ал жердеги адамдар баягы иштегендер уже жибербей калышты. Азыр Дубай бар, Корея бар, там чоңураак баягы Америкадан жиберишет, анан көбүнчө Россиядан жиберишет. Бирок Россия азыр рублдагы эметип кеткенден кийин акчалар девальвация келбейт. Демек себептен кайра эле ошонун баары кризис застой болуп калат да. Акчалар баягы батирлер уже туруп калат. Жарым-жартылып туруп калышы мүмкүн. Анын эми убакыт азыр көрсөтүп кандай болот. Бирок азыркы учурда стройкалар жакшы эле болуп атат го. Пандемия карабастан. Эми азыркы учурда мен так статистиканы билбейт экенмин, бирок болжол менен акыркы 20 жылда жыл сайын 100дөн 150гө чейин имарат Бишкекте окана курулат дейт да, постоянно. 100дөн 150 объектке чейин азыркы учурда курулуп атат Бишкекте. Ушинтип айтылат. Ушундай статистика бар. Анда 100дөн 150 аны болсо Гостройдон сураш керек да, аны так маалымат. Ну, божомол менен сен азыр сектордун бир аз экспертизаң болгондуктан примерно айтасың да. Ар бир объектте жок дегенде бир 100дөн квартира болсо керек. Ошондо 1,5 миңдей квартира жылына курулуп атабы? 1,5 миң квартира бул Кыргызстанга Бишкекке өтө эле аз да. Ишинен урбанизацияны карасаң, бизге жыл сайын региондордон бул жерге 1,5 миң эмес 10 миңден 50 миңге чейин адам келет да, жыл сайын. Кеткендер албетте бар, аттап бирок талап кыйла эле жогору экен. Ошон үчүн дагы бар. Негизи Бишкекте дагы бир 20 жыл курулса, ошол темпенен дагы эле элдин баары ошондо дагы гана батирлүү болот деген гарантия жок да. Ошондо дагы деле тиги эски объекттер снос болуп туруп, жаңы бизнес центрлерге дагы талап бар да. Кстати, инвестордун келечеги кенен экен да. Постоянно эле. Жакшы эле. Строительствоға кирсек деле жакшы эле тема экен достор. Эгер жакшы бир тажрыйба, репутация менен, жакшы бир партнерлор менен болсо эгер да. Эми стройкада курулушта эң албетте сапаттуу курулуш жагын бир карашың керек, жакшы командаң болуш керек. Экинчи буту бир тарабы ошол курулуш, өндүрүш жагы өтө сапаттуу, жакшы бригадаң жакшы болуп, проработтарың жакшы боло турган болсо, технический директор, менеджмент ошол жагы жакшы болсо, өзүң түшүнбөсөң мисалы. Экинчи тарап маркетинг өтө күчтүү болуш керек. Ошол маркетинг жок, стройкада азыр иш болбойт. Маркетинг дагы ошол эле деңгээлде өтө күчтүү болуш керек.
ошондо гана сен баягы туруктуу сата аласың да башкалар менен. Азыркы учурда строительный компаниялардын сапаты жагынан кайсы эң сапаттуу деп ойлойсуң жана маркетинг жагынан эң күчтүүлөрдөн кайсы компаниялар деп ойлойсуң? Эми бул Мен баягы этикалык субъективдүү неме көз караш менен этикалык көз караш менен муну айтып эле коюшум керек. Эмне үчүн дегенде мен курулуш жаатында өтө көп досторум бар. Анан бирөөсүн айтсам башкасы тарым кылышы мүмкүн. Бирок мындай негизи эгерде бир кардар бир батир алам десе, сөзсүз түрдө бизде Кыргызда мындай тааныш билиш тууган көп болот. Курулуш секторун түшүнгөн адамдар болсо, мисалы атаңыз, байкеңиз, тайкеңиз болсо, ошону эринбестен алып алып жаныңызга, ошол курулуп аткан объектке барып караттырып койсоңуз эле, ошол жерде заливка бетонунан карап эле, баягы колонналардын өлчөмдөрүн карап, кирпичтерин кандай болуптур, кандай кирпич экен, сапаты кандай экен, бетону кандай экен, маркалары бар. Ошонун баарын карап туруп эле силерге же арматуранын кайсысын колдонуп атат, каяктан келген арматура, ошонун баарын карап туруп эле айтып коет. Бул сапаты татыктуу же татыктуу эмеспи деп. Мен ошону баарыңарга рекомендация берет элем. жакшы сунуш, более практично. Бирок кайсы маркетинг жагынан деле айта албайсың. Маркетинг жагынан кайсы? Маркетинг жагынан албетте өтө креативдүү компаниялар көп, бирок кээ бир компаниялар креатив маркетингди берет дагы, бирок сапат жагына ошол маркетингге берген бюджетин бияктан аяп коет да. Ошол негизи эки жагына тең бюджетти аябаган компаниялар аз деп айтылам да. Бирок ошол компания сапатын да күчтүү кылып, маркетингди күчтүү кылып, креативдүү кылып, лоялдуу кылып, жакшы скидкаларын бере турган компания боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө ал лидерлерден болуп калат бизде Кыргызстанда. Негизи менин оюмча жаш бала болобу же отурукташып калган бир эркек болобу 35 жашында же бир кийин баягы карьерасын жасаган бир киши болобу же айым болобу ошол баягы эркек тарабы же айым тарабы болсун, качан ал ийгиликтүү болот, ал бүт жаатын өзүнүн бизнес жааты болсун, иш жааты болсун жана үй бүлө жаатын бирдей алып кете алса, ошол тарабы дагы өнүксө, ошондо гана ийгиликтүү деп билемин. Ошон үчүн биз эми албетте бүгүнкү чыгарылышыбыз көбүнчө иш менен байланыштуу болду, бирок үй бүлөдөн унутпашыбыз керек. Потому что үй бүлө дагы бул чоң жумуш. Биздин 24 саатыбыздын балким баягы 30-дан көп пайыз, 40% бере турган бир тарабы да. Ал дагы бир чоң жумуш, ал дагы чоң инвестициялар талап кылат. Ошон үчүн үй бүлө тарабындагы жумуштарды тең алып кете турган адам болсо, ошол айымбы же эркек болсо да, ошолор мен үчүн ийгиликтүү адамдар. Ошондой адам болгонго умтулалы достор. Бүт жагынан мен философиямда бүт жагынан баланс керек. Ишиңде дагы, чыгармачылыгыңда да, үй бүлөңдө да, туугандарыңда катышың, досторуң менен мамилең бүт жагынан баланс болсо, бүт жагынан жогору деңгээлде, ортодон жогору деңгээлде болсо, ошондо сен бактылуу жана ийгиликтүү адамсың деп эсептеймин. Ошон үчүн ошого умтулалы. Рахмат, сага интервьюңа рахмат. Аман сен туугандар.